Мгм. Мени көрүп жатасыздарбы? Азыр бир мүнөт. Презентацияны азыр коё элекмин, бир мүнөт, презентацияны коюп берем. Бир аз презентация көрүнүп жатабы сиздерге? Все круто. Таанышып кеткенде эле менин атым Ырыс. Бүгүнкү биздин темабыз балаңыздын сүйүү тилин кантип түшүнсө болот деген тема болот. Эгер сизде суроолор болсо чатка жаза берсеңиздер болот. Мен презентацияны өтүп жаткан убакта орду келсе жооп бергенге аракет кылам. Бүгүнкү биздин вебинарыбыздын планы эң биринчиден сүйүү деген эмне, ата эненин жана баланын ортосундагы сүйүү жаатындагы түшүнбөстүк эмнеден пайда болгон, анан балдарыңыздын сүйүү тилин табыш үчүн кандай тапса болот, ошон үчүн мен сиздерге практика берем. Бир мүнөт, менин компьютерим бир аз токтоп калат деп окшойт. Сиздин оюңуз боюнча сүйүү деген эмне? Бүгүнкү биздин вебинарда көбүнчөсүндө мындай сүйлөшүп өткөрсөк жакшы болот. Ошон үчүн чатка жазсаңыздар мен абдан кубанычта болом. Сиз үчүн сүйүү деген эмне? Анткени бул маанилүү. Эгер сиз активдүү катышсаңыз, сиздин көптөгөн ойлоруңуз, балким ушул жаатта болгон түшүнбөстүктөрүңүз бүгүн чечилиши мүмкүн. Ошондуктан болушунча ачык, коркпой, бул жакта баарыбыз өз кишилер, коркпой эле өзүңүздүн оюңуздарды жаза бериңиз. Кайсыл тилде оңой болсо, ошол тилде жазсаңыз болот. Орусчада, кыргызчада, англисча жакшы түшүнбөйм деп айтсам. Ошон үчүн оюңуздарды жазып көрүңүз. Сиз үчүн сүйүү деген эмне? Сүйүү жакшы көрүү, мээрим төгүү, ички сезимди билдирүү, сүйүү деген бири-бирин сыйлоо, түшүнүп жашоо, дагы кандай ойлойсуздар? Сүйүү деген эмне? Негизи эле сүйүүнү биз ар бирибиз ар башкача түшүнөбүз да. Мисалы үчүн сүйүү дагы бөлүнөт да. Ата энени сүйүү, өзүбүздүн жубайларыбызды сүйүү, балдарыбызды сүйүү, же болбосо коллегаларыбызды жакшы көрөбүз, негизи мээримдүүлүк, кам көрүү деп ооба түрлөрү көп. Ооба туура айтасыз, анын түрлөрү көп. Ошон үчүн биз мындай негизи сүйүүнүн түрү ар башка болоруна өзүбүз мындай ынанышыбыз керек да. Анткени көбүнүн ою боюнча телевизорлордон, кинолордон көрүп алып, анан сүйүү деген мындай болот, сүйүү деген мындай болуш керек деп бир мындай бир образды алып алышат да. Ушул образ боюнча сүйүү ушундай болуш керек деген боюнча күтүп жүрө беришет башкалардан. Ошон үчүн сүйүү деген ар бир киши үчүн башкача болот, ар башкача болот. Жада калса бир үй бүлөдө болсо, мисалы үчүн
күйөөсүнүкү башкача түшүнүгү болот, сүйүү жөнүндө, аялыныкы башкача, анан дагы балдардыкы өзүнчө бөлөкчө болот да. Ошон үчүн бул мындай түшүнбөстүк дайыма болуп келген, бул жылдар бою муундар болуп келген. Ата эненин жана балдардын ортосундагы сүйүү тили ар кайсы болгондугу үчүн. Аны түшүнүш үчүн компьютерим бир аз токтоп калып атат да. Siz az önce bak çatka жазып sizde сүйүү деген эмне деп. Мен айтып кеткендей эле ар бир адам үчүн сүйүү түшүнүгү ар башкача болуп эсептелинет. Биз деген ар бирибиз деген кички орусча айтканда всем родом из детства деп коет да. Ар бирибиз балалыктан өткөнбүз. Бул деген балалык мындайча айтканда мекен деп койсо болот. Ал жакта ар бирөө жашап өткөн. Ар бир адам, анан ар бир адамдын өзүнүн бир образдары, өзүнүн түшүнүктөрү, сезимдери калган да сүйүү боюнчачы. Эң башкы мындайча айтканда критерий бул деген биздин муктаждыгыбыз болгон, орусчасы потребность деп коет да. Ар бир баланын өзүнүн кички кезиндеги потребностьтери болот, муктаждыктары. Анан ал муктаждыктар кички кезинде жабылса, ошол нерсени мени сүйөт экен деп түшүнөт да кички балачы. Мисалы үчүн көп кишилер өзүнүн муктаждыктарын кички кезинде жаппай, анан чоңоюп өзү ата эне болгондон кийин кички өзүнүн балдарына ошол өзүнө жетпеген муктаждыктарды берип, потребностьтер, ошол комплекстерин жаап, анан мен ушул аркылуу өзүмдү сүйүүмдү көргөзүп атам деп ойлошот да. Ошон үчүн бул нерсени бүгүнкү вебинардын максаты ушул нерсенин каяктан келип чыккандыгын биринчи түшүнүшүбүз керек. Анан бул нерсе менен кантип иштесек болот деп, бул мундардын ортосундагы мындай келишпестикти кантип түзөтсөк болот деген ниетте өткөрүп жатам бул вебинарды. Андыктан ким чатка жазып жатасыздар, мен сиздерге чоң ыраазычылыгымды билгизем. Бул абдан маанилүү, анткени чатка активдүү жазган кишилердин мындай поле деп коет да, ошол азыр болуп жаткан вебинарга кошулуп чогуу бир иш жазып аткан болобуз. Уялбай эле коюңуздар, чогуу бүгүн ушул нерсени түшүнгөнгө аракет кылабыз. Бул нерсени түшүнүш үчүн биз биринчиден эле тарыхка кайрылышыбыз керек. Көп ойлойт, бул психология десе жалаң мындай адамдын аң сезими же болбосо сезимдери жөнүндө эле депчи. Негизи деген биздин психологиябызга, психикабызга, ой жүгүртүүбүзгө, аң сезимди осознанность дейт да. Мисалы үчүн маалымдуулук дейт, бирок мен оюмча аң сезим деген туура келет го дейм. Ушул осознанностька, ой жүгүртүүгө, биздин характерибизге көп нерселер өзүнүн таасирин берет да. Эң биринчиден бул маанилүү нерсе тарых. Биздин басып өткөн ата бабаларыбыздын басып өткөн жолу, тарых жолу аябай таасир эткен. Анткени ошол аркылуу биздин сүйүү тили пайда болгон да. Бул бир четинен десек болот. Мен азыр айтып бере турган нерселерди мындай термин менен айтканда причинно-следственный связи деп коет, себеп натыйжа байланыштар деп которулат экен кыргызча. Мен үчүн да жаңы нерселер, жаңы сөздөрдү үйрөнүп жатам. Бул себеп натыйжаны түшүнүшүбүз керек. Ошону түшүнгөндө биздин психикабыз бул нерсе кандай калыптанганын түшүнөт, жана дагы ошол аркылуу анан өзгөрүүгө алып келет да. То есть бул нерсени түшүнүп алганда бул бизге фундамент сыяктуу болуп калат. Мен азыр айтып турган нерселерим бул жалпы жонунан, негизи эле мындай тарых боюнча болгон нерсе жалпы жолунан айтылат. Анан силер уже өзүңөр мындай индивидуалдуу түрдө өзүңөргө мындай келиштирип, өзүңөр суроо берип, эгер активдүү болсоңор ушул вебинардын ичинде эле көп нерсени түшүнүп алсаңар болот. Өзүңөр жөнүндө жана дагы ошол нерсени балдарыңар менен чогуу иштесеңер болот да. Вот. Эмне үчүн бул эки ата энелердин жана балдардын ортосунда мындай ой пикирлер келишпестик же болбосо сүйүү тилин түшүнбөстүк келип чыгат? Муну биз азыр тарых аркылуу билебиз. Ал үчүн ровно 100 жыл мурункуга өтөлү. 1900 мындан 123 жыл мурун, мисалы үчүн 1900 жылдардын башында, эгер мындай эстеп көрсөк, биздин ата бабаларыбыз көчмөн калп болуп жашаган да. То есть алар деген
Ал убакта дейин жаңы совет дооруна кирип, анан биздин ата бабаларыбыз көбүнчөсүнө мындай боз үйлөрдө жашаган, көчмөн болуп, мындай отурукташтар элек болчу, жаңы отурукташ баштаган. Ошол убактагы ата энелердин, биз азыр эки тарапта карайбыз да, ата энелер жана балдар депчи, жалпы жонуна. Ата энелердин жок, ата энелер эмес, балдардын ошол убакыттагы совет дооруна жаңы кирип баштагандагы муктаждыгы бул үй болгон да. Анткени кээерки кишилердин үйү болгон туруктуу, самандан жасалса дагы, кирпичтен жасалса дагы үйлөр акырындап бар болуп баштаган, көбүнкү жок болгон да. Ошон үчүн ошол убактагы кичинекей балдардын бул деген биздин чоң апаларыбыз эмес, чоң аталарыбыз, чоң энелерибиздин балалыгы жөнүндө азыр сөз болуп жатат да. Ошолордун кичинекей кезиндеги керектүүлүгү, муктаждыгы бул үйлөр болгон. Үйлөр, тамак аш туруктуу болгон да. Ошол убактагы көп кишинин туруктуу үйү болбогондуктан, мындай өзүн ошол нерсе болсо, бул ата энем мага ошол нерсени алып жасап берсе, ал мени сүйөт экен деп ойлогон ой болгон да. Бирок алардын ата энелери ага басым жасабай, көбүнчөсүнө тамак ашка, башка нерселерге мындай басым жасаган да. Анан биздин чоң аталарыбыздын доорунда улуу ата мекендик согушта келди. Ошондуктан бул үйдөн да тышкары дагы тамак аш муктаждыгы келген да. Биздин чоң аталарыбыздын бaldары, биздин чоң аталарыбыз, чоң апаларыбыз, түшүнүп жатасыздар да, чоң атабыз, анан чоң апаларыбыз, чоң аталарыбыз бар. Алардын кичинекей кезинде могу согуш дооруна чейин балким төрөлгөн, ошол доордо төрөлгөн кишилердин муктаждыгы көбүнчөсүндө биздин чоң аталарыбыз жана чоң апаларыбыздыкы, тайнелерибиз, тайталарыбыздыкы үй жана тамак аш болгон да. Точнее, ошол үй жана тамак аш менен биздин чоң апаларыбыз дайыма мындай камсыздандырып келген. Бирок биздин чоң апаларыбызга бөлөк нерсе керек болгон. Анткени биздин, мисалы үчүн, менин чоң апам кичинекей кезинде аябай окууга мындай басым кылганда, окуш керек, жада калса мындай калем саптарыбыз жерде жатып калса, буну жерге таштабаш керек деп айткан да. Эгер сиздер өзүңүздөр эстеп көрсөңүздөр, өзүңүздүн чоң атаңар же болбосо чоң апаңар, тайнеңер, тайтаңар ошол бир 50-60 жылдарда кичинекей болгон чоң апаларыбыз, аталарыбыз биздин мындай өздөрүнө жетпеген нерсени андан кийин мындай комплекс болуп калып калат, анткени өз убагында жетпей калган да. Мисалы үчүн биздин чоң аталарыбыздын көбү окуган эмес. Эми мындай 50-50 деп коет го. Кээ биркилер окуган эмес. Анткени ал доордо 1050-жылдары, 60-жылдары жаңы согуш бүтүп, жаңы мындай СССРде калыптанып келаткан да, мындай туруктуу билим алуу, ошондуктан көбү билимге мындай зар болгон да. Ошол убакта да мына мисалы үчүн Биринчи мугалим деген кинону көрсөңөр болот да, ошол жактан түшүнсөңөр болот. Биздин чоң апаларыбызды, мисалы үчүн, мектепке барганга мындай макулдугун берген эмес көптөрүчү. Ошон үчүн аларда бул муктаждык болуп калып калган да, потребность болуп. Анан ошол нерсени басым кылып өзүнүн балдарына берген. Биздин ата энелерибизгечи окуш керек деп, мисалы үчүн менин чоң апам, чоң атамдар малчы болуп жайлоодо иштешкен. Анан неме чабан болуп иштеген. Анан бирок анысына карабай балдарын көбүн интернатка таштап, окуш керек, билим алыш керек деп, интернаттан жогорку окуу жайга окуш керек деп, эң азы дегенде техникумдарга барышчы да. Ал убактагы ошол нерсе биздин чоң апаларыбызга, чоң аталарыбызга чоң муктаждык болуп калган да. Анан ошол нерсени өзүнүн балдарына берген да, мындай басым кылып, ошол нерсеге басым кылып. Анткени биздин чоң аталарыбызда, чоң апаларыбызда мен могу сүрөттө коюп койгондой үйлөр уже пайда болгон. Анткени биздин чоң аталарыбызга ал нерсе жетишпей өзүнүн балдарына берип кеткен. Ал балдары болсо бул нерсе меники бар, бирок мен башка нерсеге жетпей калгам, өзүмдүн кичинекей кезинде ошол нерсени өзүмдүн балдарыма берем деген мындай ой калып калган да. Азыр мындай айтып аткан нерсем түшүнүктүү эле болуп жатабы сиздерге? Так, классно, рахмат. Эми биздин өзүбүздүн ата энебизге келели да. Бул нерсени өзүңөрдүн ата энеңер
чоң апаңар жөнүндө мындай эстесеңер жакшыраак түшүнүктүү болот да. Анткени мисалы үчүн менин чоң апамды, чоң атамдарды, чоң атамды көрбөй калдым. Тайтам, тайнемдерди эстесем, алар өзүнүн кички кезинде ушул көбүнчөсүндө мындай окуу жөнүндө биз деген шаарга чыккыбыз келчи, аны тигинткибиз келчи деп айтып берет да. Анан ата энемден сурасам, ал нерселер менин чоң атам, чоң апама жетпей калган нерселерге ата энем үчүн ал норма болгон да. Бирок менин чоң атам, менин ата энем бөлөктүү нерсе жөнүндө айтчу да. Биз деген жаш кезибизде ушу джинсовый курткага жетпей, менин мындай очким бар болчу, анан менин мындай өтүгүм бар болчу депчи. То есть биздин ата энебизге окуу берилген, чоң аталарыбыз, чоң апаларыбыз камсыздап берген. Алар анын чоң ата, чоң апаларыбыздын ата энеси аларга үйлөрүн камсыздап берген. Анан биздин ата энебизге болсо анын баары бар, бирок мындай норма болуп калган да, психикагачы бул нерселер баарында эле бар да, мага деген мындай өзгөчөлүнүп алып, уже могу неме да, 70-жылдары, 80-жылдары кишилердин мындай потребности, муктаждыгы бул деген немеде болгон. Кийим кечеде болгон, джинсовый мындай жаңы нерселер ал убакта СССРде дефицит болгон да. Эстеп көрсөңөр, көбүнүн эле ата энеси ушул жөнүндө айтат. Мисалы үчүн менин ата энем биз кички кезибизде бир жолу мандарин жечүбүз, ушундай сонун болчу деп. Балмуздактын түрү жок болчу, мындай эле болчу, анан биз мындай жеп көргөнбүз, Кытайдан келген шелктор депчи. Анткени ал нерселер ал убакта дефицит болуп, анан ошол убактагы балдар ушул нерсе болсо мени ата энем жакшы көрөт деген ой менен болгон да. Бул деген эмне менен байланыштуу? Биздин деген заман өзгөрө берет. Анан жаңы нерселер пайда болот дагы, балдар өзүнүн заманына жараша талаптарды коет да. Бирок биздин ата энелерибиз мисалы үчүн өзүнүн убагында ошол мындай сникерс, мындай дефицит болгон нерселер жетпей калгандыгы үчүн бизге биздин 90-чу мисалы үчүн биздин кички кездеги да 80-90 жылдардагыларды эстесеңер, биздин ата энебиз эмне кылган? Телевизор алганга аракет кылышкан, телефон алганга аракет кылышкан, компьютер алып бергенге аракет кылышкан, торт, мандарин, сникерс алып бергенге аракет кылышкан. Ал нерсе керек бизге, ал биз үчүн да норма болуп калган, бирок 80-90 жылкылардын дагы мындай муктаждыгы бөлөктүү болгон да. Ой жүгүртүүнү мындай түшүнүп жатасыздар деп ишенем. Эгер түшүнбөстүк болсо чатка жазсаңыздар болот, дагы бир сыйра түшүндүргөнгө аракет кылып берем. Вот, кандай мындай структураны караганда ата энебиздин муктаждыгы бөлөк болгон, биздики бөлөк болгон. Ата энебизге керектүү, кички кезинде керектүү болгон нерселерди бизге берген. Анан азыркы мисалы үчүн жаңы ата эне болуп келатат да, көбүчө 80-90 жылкы кишилерчи, аялдар, эркектер деле в принципе, алар деген мындай өзүнө жетпеген нерселерди кайра балдарына бергенге аракет кылат да. Эгер мындай байкап көрсөңөр, биз деген 80-90 жылкы мындай өзгөчө бул 90 жылкыларга тиешелүү болот. Перестройка убагына келип калганбыз да. Анан ал убакта деген биздин ата энебиздин оюнун баары ата энем балдарымды кантип баксам деген ойдо, мындай мага жетпей калган нерселерди кантип берсем болот деп. Анан бул көбүнчөсүндө 90-80 жылкынын аяктарындагыларга мындай жылуулук жетпей калган да, сезим жагынанчы. Ошон үчүн азыркы ата энелер көбүнчөсүндө жана стереотип бар го, яш мама, яш папа депчи. Яш мать, яш пап дегендер бар го. Ата энеси мындай, азыркы ата энелер көбүнчөсүндө балдар үчүн аябай мындай аябай байланган да. Анткени бизди 90 жылдагы төрөлгөн балдарга ата эненин муктаждыгы калган да, эмне сезим жагынанчы. Анткени үйү бар, тамак аш бар, анча-мынча мындай таттуулук, окуу жагынан бүт баары бар болгон. Мындай именно мындай сүйлөшүп, жылуу сезимдери алган нерсеге жетпей калган да балдаргачы. Вот, ошон үчүн бул дагы чоң мындай муктаждык болуп калып калган. Азыркы убакта болсо ушул нерсе аябай мындай эми психологдор тарабынан мындай жакшы билинет да, көрүнөт. Вот. Менде сиздерге суроом бар. Сиз кичинекей кезиңизде эмнеге муктаж болдуңуз эле? Бул суроо абдан маанилүү. Азыр эгер чатка жазсаңыздар өзүңүздөр үчүн чоң мындай
чоң жумуш деп эсептейм. Анткени ачык жазыш үчүн эрк керек, ачык жазыш үчүн мындай коркпош керек да. Ошон үчүн түрдүү оюнчуктарга, кийимдерге, чөт өлкөдөн билим алуу дейт. Да, башкалардын кимдер кандай нерсеге жетпей калган, эмнеге муктаж болдуңуздар эле. Эгер мындай оор болсо, өзүнчө барак алып деле өзүңүз үчүн жазсаңыздар болот. Бирок бул суроо азыр маанилүү. Жооп бере алсаңыздар, көп нерсени психикаңызда чечип берет да. Мен финансылык жактан муктаж болчумун, еще билимге аябай. Мен кичинекей кезимде оюнчуктарга. Сонун дагы кандай? 1958 туулган, китепке муктаж болгон элем дейт. Эже чоң рахмат сизге. Бул жерден бир нерсени айта кетчү нерсем, башынан эле айткам, бул жалпы жоондан айтып жатам. Ар бир нерсенин мындай нерсени деп коем, ар бир кишинин өзүнүн муктаждыгы болот. Буну деген биз мындай эч убакта унутпашыбыз керек. Мен азыр жалпы жоондан айтып бердим, бирок бул суроо жеке сизге тиешелүү. Кичинекей кезиңизде эмнеге муктаж болдуңуз эле деген. Анткени бул суроо аркылуу сиздин мындай азыркы балаңызга берип жаткан сүйүү тилин таап алсаңыз болот да. Сиз ата-энемдин мага көңүл буруусуна, себеби дайыма жумуштан көп бошобойт эле, эртеге кетет, кеч келет, көрбөй калчумун. Бул жактан бир эже жазып кетиптир. Мен жакшы жашоодо жашадым эле, жакшы турчу ата-энем, жети байкем бар, Кудайга шүгүр, бирок азыр ата-энеме ошол жакшылыктарды кайтарып берейин десем, алар жок. Бул мен үчүн арман. Эже арты кайрылуу болсун, бирок биздин психикабызда, биздин ою аң сезимибизде биздин ата-энебиз дайыма жаныбызда болот. Бизде образ болот да, ошол образ дайыма биз менен калат. Көбүнчөсүндө сиз могул суроону бергенде, кичинекей кезиңизде эмнеге муктаж болдуңуз эле дегенде, сопротивление деп коет да. Орусча айтканда мындай, мен кичинекей кезимде баары сонун болгон, менде травма жок, мен деген кичинекей кезимде сонун өткөзгөм деген кишилер билип койгула, бул деген сопротивление деп эсептелинет. Анткени биз көп кыздарда синдром отличницы деп коет да. Жакшы окуган кыздын синдрому болот. Анан мындай ушундай сыяктуу суроолорду бергенде, биринчи орунда мындай ата-энени актоого аракет кылат да. Ошон үчүн жакшылап ойлонуп көрүңүздөр, балким бул сиз үчүн азыр мындай сопротивление болуп жатат. Азыркы балдар эмнеге муктаж? Эже бул суроого азыр бир эки киши жооп берсин, ошондон кийин биз ал суроого да өтөбүз. Вебинардын аягына чейин бул суроонун жообун айтып берем. Жообун айтып берем дегенде ар бириңер үчүн ар башка болот да, индивидуалдуу түрдө. Мен сиздерге инструменттерди берем, ошол аркылуу силер өзүңөрдүн балдарыңардын жеке өзүнүн тилин таап аласыңар жана ошол менен иштей алсаңар болот. Саламатсызбы? Мен 86-жылы төрөлгөм, апама муктаж элем. Себеби миграцияга кеткен, атам өтүп кеткен, ардагы болсун. Биз кичинекей кезде оор жумуштарды көп жаза кылганбыз. Мага билим жетишсиз болгон. Мына эжебиз сонун жазган экен. Биринчи мындай сопротивление болуп кеткен экен. Ыраазычылык аркылуу, мына Кудайга шүгүр, ата-энеме баардык нерсени кем кылбай мээрим төгүп ушул даражага жеткирди. Чексиз рахматымды айтам. Бирок апам менен мек кызматкери болгондуктан мектептеги чогулушка барбай
Барбачу, атам көп көңүл бурчу дейт. Мандаринди той жесем дечи элем. Атенин жылуу сөзүнө, мээримине жана көңүл буруусуна. Сонун кыздар, эжелер, гармония жок болчу, апам мээримине зар болгон, бирок атам көңүл жакшы эле берчи. Сиздерге чоң рахмат, сонун жооптор болду. Эми кийинки слайдты карайлы. Азыркы берилген суроолор дагы да бир жуманын ичинде да ойлоруңузга келет деп ойлойм, ишенем, билем. Ошондуктан эгер мындай мүмкүнчүлүгүңөр болсо, телефонго, заметкага же болбосо барак блокнотуңузга жазып алып, ошол жөнүндө мындай ойлонсоңуз өзүңүзгө жакшы болот да. Эми азыр кийинки суроого ойлонуп көрүңүздөр. Сиз чынында эле балаңызга керектүү муктаждыкты берип жатасызбы, же болбосо өзүңүзгө жетпей калган комплексти балаңыз аркылуу толуктап жатасызбы? Мисалы үчүн көп энелердики болот да ушул нерсе. Апанын мээрими кички кезинде жетпей калганда баласына аябай мындай чересчур мээрим берет да, чересчур мындай гиперопека деп коет го, ошондой болуп кетет. Же болбосо кички кезинде мисалы үчүн өзүнө кийим же болбосо тамак аш, таттуу паттуу жетпесе, балдарына ошол нерсени көп берет да. Бирок азыркы балдардын талабы бөлөк нерседе болушу мүмкүн. Именно сиздин балаңыздын керектүү нерсеси, муктаждыгы бөлөктүү болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул суроону да ойлонуп көрүңүздөр. Кандай ойлойсуздар? Чатка жазсаңыздар андан да сонун болот. Өзүңүзгө керек болгон нерсени балаңызга берип жатасызбы, же болбосо чын эле балаңыздын сураганын кылып атасызбы? Сүйүү стилин дейм да. Мисалы үчүн бул жерден жазып кеткендерге кайрылып көрөлүк. Бир эже жазды, миграцияга кеткен ата-энем жетишсиз болгон деп. Мисалы үчүн сиз өзүңүз балдарыңызды таштап кеттиңиз беле, эмне башка жака иштегени же болбосо узак жака бир жумуш боюнча кетип көрдүңүз беле? Көбүнчө ушул кишилердики мындай аябай байланыш болуп калат да, эч жака чыга албайм, менин балдарым үйдө, мен балдардын жанында болушум керек депчи. Антисценарий деп коет, өзүбүздүн кички кезде болгон нерселерди биз карама каршы кылып калабыз да. Бул суроо маанилүү, анткени өзүбүздүн комплекстерибизди жаабабыз деп, балабыздын тилин, балабыздын мындай айтып жаткан нерсесин укпай калышыбыз мүмкүн да. Эң кызыктуусу, заман өзгөрсө деле, мындай мисалы үчүн кээки үйлөр бар дагы деле, эски үй менен да, эң мындай балким компьютери жок деп, же болбосо интернетке чыга турган мүмкүнчүлүгү жок, телефон жок деп, анан деген бул этаптарды алар мындай өтпөйт да. Мисалы үчүн үйдө интернет жок болсо деле, үй талабы бир аз эски болсо деле, бирок ошол үй бүлөдө төрөлгөн бала азыркы замандын мезгилине жараша талаптары болот да. Мурдакы мисалы үчүн биз эстедик го, 100 жыл мурун чоң аталарыбыз үй менен камсыз кылганга аракет кылышкан, андан кийинки чоң аталарыбыз билимге басым кылышкан, биздин ата-энелерибиз мындай өзгөчөлүккө басым кылышкан да, же болбосо эл катары мындай киного барып, театрга барып келели деп СССР убагында. Анан биз болсо азыр өзүбүздүн кички кезде жетпей калган нерселерди өзүбүздүн балдарыбызга бергенге аракет кылабыз да. Бирок ушул жерден азыр ойлонуп көрүңүздөр, чынында эле силер балаңардын мындай керектелүүчү муктаждыктарын берип жатасыздарбы, же болбосо өзүңүздүн эле комплекстериңиздерди жаап жатасыздарбы? Анткени көп ата-эне ойлойт да, мен мисалы үчүн кички кезинде бул нерселерге жетпей калгам, анан ушул нерсени балама берсем, балам мени аны жакшы көрөт экенин түшүнөт, сезет депчи. Бирок анын чындыгында ал нерсе туура эмес болуп калышы мүмкүн. Анткени биздин балдарыбыз дайыма бизден өзгөчөлөнүп турат. Көбүндө суроо бар да, эмне үчүн бир эле атадан, бир эле энеден ар башка бала пайда
ар башка ой жүгүртүүсү менен мындай кызыктары менен эмне үчүн ушундай болот деп мага көп суроо келет. Азыр аны да түшүндүргөнгө аракет кылып берейин. Менге да өзүмдөгү болгон нерселер толуктайт экен. Сонун эже. Балдарымды ойлоп таштап кете албай миграцияга кеткен эмесмин. Кызым дагы ошондой ойлоп балдарын таштабайт. Күйөөсү экөө балдарын карайт. Мен балдарыма өзүмө жетпеген нерселер бергенге аракет жасайт экен. Көпчүлүк учурларда сонун эжелер абдан сонун жооптор болуп жатат. Сонун жооптор болуп жатат. Мен баламдын каалоосун аткарганга аракет жасайм. Өзүмдүн апам окуй алган. Сен окуйсуң деп окуткан. Бирок апама абдан ыраазымын. Сонун жооптор болуп жатат. Активдүү катышканга аракет кылыңыздар. Анткени активдүү катышканда бул дагы психикада аябай чоң жыгылыктар болот да. Мен айтып жаткандай, эмне үчүн бир эле ата эненин ар башкача бала болот. Мисалы үчүн менин үй бүлөмдө 5 балабыз, 5өөбүз тең ар башкабыз. Мен эң улуусу болом. Эмне үчүн андай болот деп көбү сурашат. Буга көптөгөн нерселер өзүнүн таасирин берет. Эң биринчиден бул ата эненин баланы эненин бала жана атанын баланы мындай айтканда жасап жаткан жана төрөлүп аткан учурдагы биринчи жашы аябай таасир берет. Мисалы үчүн менин апам 19 жашында төрөгөн да. Менин 19 жашында атам болсо өзү 23 болчу экен. 23-төгү жана 19 жаштагы менин ата энемдин аң сезими, мүнөзү, ойлогон ой жүгүртүүсү кандай болгон, ошол нерсе менин мындайча айтканда менин мүнөзүмдүн калыптануусуна чоң таасир берген да. Менден кийинки сиңдим 4 жаш кичүү менден, 4 жаш дедим, менден кийинки 2 жаш кичүү, андан кийинкиси 4 жаш кичүү да. Мисалы үчүн мен төрөлгөн жылы менин апам жаңы турмушка чыгып, анан үйдө аябай мындай жакшы убакыт болгон экен да. Мындай финансы жагынан дагы, мындай жумуш жагынан да, бирок үйдө көп жумуш болгон да. Мындай жалпы жадынан караганда туруктуу эле болгон көп нерсечи. Бирок менден кийинки сиңдим 96-жылы төрөлдү. Ошол жылдары биздин үйдө мындай финансы жагынан мындай чоң десем да, бир аз кыйынчылыктар болгон экен да. Анан сиңдим экөөбүздүн айырмачылыгыбыз, ал мындай айтат да, кээде сиз ушул нерселердин эсиңизде жокпу деп. Мен айтам, мен үчүн ал нерсе мындай. Анткени менин мамам кош бойлуу болуп жүргөндө менен ал нерселер финансы жагынан же болбосо үйдө тамак аш барбы жокпу деген нерселер мамам үчүн анча, менин апам үчүн көп мындай маанилүү болгон эмес да. Ошон үчүн ал да менин характеримде калып калган. Сиңдимди кош бойлуу көтөрүп жүргөндө ал жагынан мындай чоң көйгөйлөр пайда болуп үй бүлөдө. Анан мамам кош бойлуу болуп жүргөндө көп ойлонсо керек да ошол нерсе жөнүндөчү. Менин сиңдим үчүн ал нерселер маанилүү болуп калган да. Ушундай биринчиден жаш таасир этет, канча жашында баланы көтөрүп жүргөнүнөн. Экинчиден ошол жаштагы атанын дагы, эненин дагы аң сезими аябай чоң таасир берет. Мисалы үчүн 20 жашта төрөлгөн балдарга эненин мээрими, кылган мамилеси бөлөкчө болот да, жана 30-35, кээдикилер 40 жашка жакын деле төрүшөт, алардыкы да бөлөкчө болот. Анткени 35 жаштагы эненин аң сезими, физиологиясы, сезимдери бөлөкчө болот дагы, 20 жаштагы бөлөкчө болот. Ошол нерселер түздөн түз баланын мүнөзүнө, мындай ой жүгүртүүсүнө, жана личный граница деп коет го, ошол нерселерге аябай таасир берет да. Ошон үчүн ар бир балаңызды мындай бири-бири менен салыштыруу туура эмес. Анткени бүгүнкү вебинардан кийин менде сизден чоң сураныч бар.
балдарыңарды бири бири менен өзгөчө бири бири менен, экинчиден башка бирөөнүн баласы менен салыштырганды токтотуңуздар. Анткени бул психикага чоң мындай терс таасирин бериши мүмкүн да. Так. Ооба, мага билим аз болгондуктан мен да ошол басым жасайт экенмин. Сонун жооп заман талабына ылайык калып бергенге аракет жасаймын. Менин балдарым бар аракет кыламын. Сиз азыр алар үчүн баары бар. Ооба, мисалы үчүн сонун жазган экен насыйкат, же дей берейин, жашыңыздарды билбейм. Кээ бир ата энеңдер мисалга ата энеден мисалга телефонсуз же интернетсиз жашынакай эле чоңойгонбуз деп замандын талаптарын жакшы жаатта кабыл алышпайт. Эң туура мисал ушул нерсеге жөнүндө айтып жатам да. Кээ бирки ата энелер биз кички кезибизде бөлөк бунусу жок эле чоңойгонбуз, бул нерсе жок эле мындай адам болгонбуз деп айтышат да. Бул ой жүгүртүү бир аз туура эмес. Анткени мисал үчүн менин кички кезимде 2000-жылдары чын эле интернет жок болчу. Интернет деген мен биринчи жолу телефонду алганда колума 3-4 класс болчумун, мындай коркконмун да. Бул эмне депчи. Андан кийин интернет пайда болгондо мен мисалы үчүн университетке жаңы киргенде эле интернет деген WhatsApp пайда болуп, мен группамда эң биринчи адам болгом. Ушул WhatsApp деген группа бар экен, карасаңар депчи. Анда мен жаңы подросток убагына келгем, 16-17 жашымда, жок, 18 жашымда жаңы чыккан экенмин. Азыркы балдар мисалы үчүн 5 жашында эле WhatsApp эмне экенин билет, 4 жашында эле аны менен кантип колдонсо болот экенин, кантип жиберсе болот экенин билет. Алар үчүн бул нерсе норма да. Анан ата эне мен кичи кезимде бул нерсе жок эле төрөлгөм деп туруп баланы мындайча айтканда замандан өзүнүн арт жагына тартканда бул бир аз психикалык жагынан мындай оорлукту алып келет да. Анткени бала деген биз деген социалдык кишилербиз, мындай инсанбыз да. Биз деген мисалы үчүн үйдө бөлөк, анан тышка чыкканда бөлөк боло албайбыз. Ошон үчүн ушул нерсеге маани бурганга аракет кылыш керекпиз да. Ушул тууралуу да түшүндүрмө болуп айтып кетсеңиз рахмат. Балдарыбыз биринчи кезекте мээримибизди толук беришибиз керек. Туура айтасыз Мөлүдө же, балдарыбызга биринчи кезекте мээримибизди толук беришибиз керек деп. Бул нерсе көбүнчөсүндө ошо 80-90 жылдагы балдардын, кички балдардын чоң жетишсиздиги болуп калган да. Анткени дагы да айтып кетейин, азыркы балдарды төрөгөндө бул да көп мындай чоң маани берет экен да. Азыркы балдарды төрөгөндө эле эненин төшүнө жаткызганга аракет кылат да, сразу элечи. Төрөгөндөн кийин эле эң көп учурда практически 90% убагында да бул протокол, медицинский протокол менен белгиленген. Ар бир баланы төрөлгөндөн кийин максималдуу түрдө ата энесинин төшүнө жаткызыш керек. Анткени ошол убакта мындай связь пайда болот дейт да. Байланыш пайда болот эне баланын ортосунда. 80-жылкыларды так билбейм, бирок 90-жылкы балдарда андай нерсе болгон эмес. Баланы төрөгөндөн кийин алып кетип, анан бир суткадан кийин алып келишкен да энесинечи. Ошон үчүн көп балдардын 90-жылкы мындай поколение потеряшек деп коет да, мындай потерянный жүрүшөт көбү. Ошол нерсе түздөн түз психикадагы мындай аябай таасирин берген да. Эми бул аябай мындай глубокий психоанализге киргендеги нерсе, бирок бул нерсе дагы мындай таасирин берет экен да. Сонун жооптор болду. Мен сизге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Көп кишилер ушул жакта жазды. Так, мен мындай өзүнүн муктаждыгын жаап жаткандыгын мындай өзүнүн муктаждыгын мындай комплекстерин жаап жаткандыгына макул болгон кишилерге чоң рахмат. Анткени бул деген сиздин мындай трансформация деп коет го, ошол жолго түшкөнүңүздүн белгиси. Мага кичинекей кезимде көңүл жетпеген мына сонундагы мисал, мен кичинекей кезимде көңүл жетпегенсип болгон 4 тууган мени бөлүп жакшы көрбөгөндөй боло берчи. Азыр балдарыма бирдей мамиле кылганга аракет кылам, бирок жакындарым азыр кайра эле ошондой мамиле кылышат.
Ага. Мага ошол катуу тиет, кандай нерсе кылсам болот дейт. Ооба, бизде сиз айткан көп сапаттар бар экен. Сизге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ата эне мына сонун жооп болгондон кийин ата эне биринчи өздөрүн тарбиялап өнүгүш керек дейт. Мен эмне үчүн бул суроону сурадым? Анткени силер өзүңөрдүн комплекстериңерди, муктаждыктарыңарды билсеңер, балдарыңыздарга мындай сүйүүнү берип жатканда балаңарга керектүү нерсени бересиңер да, өзүңөрдүкүн жаппай. Мына мисал үчүн дейинчи. Мисалы үчүн бул балаңыз болсо, комплекс болгондо мындай болот да, мындайынан өзүңөргө ала бересиңер да. Балаңар аркылуу өзүңөрдүн сүйүүңөрдү толуктап элечи. А эгер өзүңөрдүн муктаждыктарыңарды, комплекстериңерди, муктаждык бул потребность деп коет да, потребность керектүү нерселер. Ошол өзүңөрдүн комплекстериңерди, муктаждыктарыңарды билсеңер, балаңарга керектүү нерселерди бересиңер да. Кийинки. Бул деген факт ар бир муумдун мындай муктаждыктары, керектүү мындай комплекстери болот. Бул буунсуз болбойт да. Всем родом из детства, и у всех есть травма деген чын. Ар бир кишинин травмасы болот кички кезинен. Бул нерсесиз болбойт. Ошон үчүн ар бир кички бала менен өзүңөрдүн балдарыңар менен сүйлөшкөнгө аракет кылышыңар керек да. Анткени дегенде балаңардын сүйүү тили кайсы экенин билиш үчүн эң оңой жолу бул сүйлөшүш керек балаңар мененчи. Мен өзүм деген жаш эмеде университетти жаңы бүтүп, анан 1-2 ай бош болуп калып, анан такыр мурда балдар менен сүйлөшкөндү билчү эмесмин да, университет убагындачы. Кички балдар менден каччы, мен алардан каччымын. Анан жумуш керек болчу эле деп айтсам, курбум өзүнүн эмеде сайтта иштечү да. Анан менде ушул жерде бир бош орун бар, 1-2 айга болсо деле кирбейсиңби? Айлыгы жакшы деп калды. Анан мен ойлодум, чын эле ушул жака кирип балдар менен сүйлөшкөнгө үйрөнсөм жакшы болот эле деп. Анан ал мындай жеке садик болчу. Анан ошол жакта аябай чоң мындай айырмачылыкты көргөм да. Балдар менен сүйлөшкөн ата эненин балдары бөлөкчө болот. Жанагы балдар менен сүйлөшпөгөн балдардын ата энелери, балдары таптакыр башкача болот да. Негизи эң биринчи бул мындай замандын тиешеси жок. Кандай заман болбосун, эң биринчи муктаждык бул сүйлөшүү болуп эсептелинет. Анткени биздин аң сезимди, ой жүгүртүү балдар менен мындай сүйлөшүп, алардын тилин билүү, алардын муктаждыгын билүү, мындай алардын дүйнө жүзүн дебедимби? Алардын мындай мировоззрение деп коет го, ошонусун билүү бул ата энеге эң чоң мындай жардамчы болот. Анткени ошол аркылуу силер балаңардын жан дүйнөсүн биле аласыңар да. Эң сонун суроолордун бири балаңардан мындай оюн катары кылып, айырмасы жок, канчада болот балаңар, 20да болобу, 30да болобу, 50де болобу, балким биз бул жакта улгаган ата энелер бардыр. Кички болобу, өзгөчө мындай кички балдарга түздөн түз эмес эле мындай тамак ичип жатып, же болбосо ойноп жатып, мен сени жакшы көрөрмүн, сен кантип түшүнөсүң деп сурасаңар, ушул нерсеге жооп берет да. Ошондо бала ушул суроого жообу баланын керектелүүчү муктаждыгы болуп эсептелинет да. Бизде баланы башка бирөөнүн балдары менен салыштыра берет. Басып сүйлөп отуруп, басып сүйлөп. Ата эне менен баланын ортосунда мамиле, байланыш, ишеним бекем болуш керек деп ойлойм. Туура, мен да сизге кошулам. Бул бекем, бирок бул ишеним, байланыш бекем болуш үчүн баланын тилин билиш керек да. Анткени көп кишилер мындай чоңойгондо, анан мен мисалы үчүн апамдын менин жакшы көргөн тилин чынын айтсам бир 3-4 жыл мурун эле түшүндүм да. Менин оюмча, менин апам жаман көрөт эмес, эми жана жазып кеткендей, 5 тууган болсок, ошо 5-өн мени мындай эң азыраак жакшы көрөт болуш керек деп ойлой берчү экенмин да. Эмнегедир анткени мен эң улусу болуп, анан
кичинекей кезинде эле сен чоңсуң дей бергендиктен мага мындай мени башкаларга салыштырмалуу азыраак жакшы көрөт деп ойлой беришкем да. Бирок чоңоюп ушул жаатында мындай териштирип, эмелер терапияларды өтүп жатып, анан түшүндүм. Мен айткандай эле мамамдын муктаждыгы бөлөктүү болгон. Өзүм аркылуу мисал кылып берейин. Менин апам интернатта чоңойгон, анан тайнем көп учурда алыс жакта болгон экен да. Анан деген билбейм кандай мындай немеси байланышы бар, бирок сыягы менин апама интернатта жүргөндө мындай көп нерселер жетишпей калса керек да. Анан мен мисалы үчүн үйгө барганда, апама барганда мындай дайыма багажникте олор бир нерселер салып берчү да. Вот дайыма мындай салат, картошка, күрмө, эмнеси болсо ошолордун баарын салып берип, эмне керек болсо тандап алып кет деп айтчу да. Анан мен бул нерсени көп убакка чейин мындай норма катары кабыл алчумун да. Анан кийинчерээк ойлонуп көрсөм, бул көрсө апамдын мага болгон сүйүү тили экен да. Мен просто аны убагында түшүнө алган эмес экенмин. Азыр болсо ал нерсени мисалы үчүн азыр деле ошондой кылат, бирок ал нерсени берип жатканда, апам мени жакшы көрөт экен деп ушундай түшүнөм да. Вот. Бирок менин сиз айткандай, көп кишилер бул жерде жазгандай, менин муктаждыгым бөлөк нерседе болгон. Мен үчүн кички кезимде мындай кучактап отуруп, кызым, мен сени жакшы көрөм, мен сага ишенем деген сөздөр мага кички кезимде жетишил болгон. Ошон үчүн мен ошол нерсени издеп жүрө берген экенмин да апаманчы. Бирок апам өзүнүн сүйүүсүн бөлөк тил менен берип жаткан экен да. Вот. Анан бир качан болду? 3-4 ай болуп калды окшойт. Апам өзү айтты да, мага тайнеңер көп мындай мээрим төкпөгөндүктөн мен да ошол нерсени бере албайт экенмин, билбейт экенмин ал нерсени кантип берилет экен депчи. Анан ошондуктан мен азыр апама ачык эле сурайм да, мисалы үчүн мен сени жакшы көрөм деген нерсени уккум келгенде мен апама барып эле айтам ачык. Же болбосо телефон менен болгондо апа мага да ушинтип айтып коюңузчу депчи. Бул деген эми балким мындай тыш жагынан күлкүмүштүү балким көрүнөт, бирок биздин ичибизде дайыма кички бала бар. Внутренний ребенок деп көп уксаңар керек. Бул биздин кички балабыз дайыма болот. Анан ошол балага биз ошол сүйүүбүздү өзүбүз берип турушубуз керек да. Эмне үчүн көп кишилердики мисалы үчүн чоңоюп кеткенден кийин немеси болуп калат да, мындай мисалы үчүн балдарыңызга сиздер бул жактан көп билим бергенге аракет кыласыңар, анткени өзүм билим алган эмесмин депчи. Бул деген биздин мындай муктаждык, потребность бойдон кала берет да. Анан ал нерсени биз өзүбүз гана жаба алабыз. Даже азыр апаңар силер менен 24 саат бирге болсо да, ал мурдакы болуп калган нерселерди жаап бере албайт. Ошон үчүн өзүңөргө керектүү нерселерди өзүңөр гана жаба аласыңар. Бирок бул учурда балдарыңарга дагы максималдуу түрдө балаңардын керектүү тилин бергенге аракет кылсаңар болот. Ошонун эң биринчи сонун немеси, жеңил жолу мен сени жакшы көрөмдү кантип түшүнөсүң деп балаңардан мындай в игровой форме деп коет да, оюн түрүндө сурасаңар, ал силерге өзү эле айтып берет. Мисалы үчүн сиз мага тамак жасап бергенде мен жакшы көрөт экен деп түшүнөм, же болбосо мага айтканда түшүнөм деп айтат кээбиркилер, же болбосо мен менен ойногондо түшүнөм деп айтат. Ошон үчүн ошол айткан нерсесин эле бергенге аракет кылсаңар, анан дагы неме айтыш керек. Кээбирки балдарга обязательно ал нерсени айтыш керек да. Азыр мен сиздер менен бир практиканы көргөзүп берем. Бул практика абдан жеңил. Колдон келсе, сонун китеп бар, 5 неме. Азыр айтам. Так. 5 языков любви деген китеп бар. Гэри Чепмен немеси автору. Ошол китепти окусаңыздар, ошол жакта бул жөнүндө да жакшы көп нерселер жазылган да. Бул практика боюнча азыр түшүндүрүп берип кетейин. Ошол китеп боюнча бул жазылган практика да. Негизи деген 5 мындай бул мындай жалпы жөнүнөн алынган нерсе да. Бул бирок сиздер үчүн чоң мындай инструмент катары колдонсоңор болот, сонун жардам берет. Биз үйдөн ушуну кылабыз.
ата эненин ортосунда эле ата эне менен балдардын ортосунда эле эмес. Мен мисалы үчүн сиңдилерим менен чогуу ушул практиканы жасап көргөнбүз. Анан бир жарым жыл же 1 жыл же 5 жыл ортосунда кылып турсаңар болот. Ошол аркылуу адамдын же болбосо өзүңөрдүн күйөөңөр менен башка бирөөлөр менен ушундай практикалар кылып көрсөңөр силерге жеңил болот да. Бул деген кандай болот? Мына мондай эле барактарды айырып аласыздар же болбосо кесип аласыздар. Мен бир аз шашылыш болуп колго эле үзүп койгом. Бирөөсүнө неме деп жазасыз, помощь деп жазасыңар, көрүнүп жатабы? Китепти азыр жазып берем аягында, чатка. Помощь деп жазасыңар, то есть бул жардам да. Бул жардам болгондо кандай болуп кетет? Кээерки адамдар үчүн неме жардам кылганда ушул мени жакшы көрөт экен деп ойлойт да. Мисалы үчүн балдарыңарга сабак окуп жатканда жардам берсеңер, ал мени жакшы көрөт экен деп ойлойт. Же болбосо мындай балаңар балким үй ишинен жардам үй ичинде бир нерсе жумуш кылып атса, ошого жардам берсеңер, мени жакшы көрөт экен деп ойлошу мүмкүн да. Бул биринчиси жардам, помощь. Помощь в любом смысле, да. Жардам бүткүл жаатында болушу мүмкүн. Экинчиси болсо тактильность деп коет. Мисалы үчүн мындай физический контакт деп коет да. Балдарыңар менен мындай балким сиздин балдарыңыздар аны мынтип кучактаганды жакшы көрөт, же болбосо мындай өпкөндү да, балким сиздин балдарыңыздар мынтип кучактап алып өпкөндө ошондо түшүнөт мени жакшы көрөт экен деп. Же болбосо бирге мындай бийлегенде же ырдагандабы, мындай тактильность деп коет да, кыргызча деле ушундай которулат, тактилдүү деп. Физический контакт, физикалык түрдө, балким балаңардын колун мынтип кармаганда түшүнөт. Бул тактильность. Үчүнчүсү болсо бул подарки деп коет. Подарки белек кылсаңар болот. Мисалы үчүн кээерки көп кишилер бул мага белек кылса, мени жакшы көрөт экен деп түшүнүшөт да. Мисалы үчүн мен үчүн подарки деген анча маанилүү эмес. Менин сүйүү тилим эң биринчиден бул неме? Убакыт да. Эгер адам мага убакыт бөлүп, мындай атайын мен үчүн мындай убакыт бөлүп барып сен үчүн бир китеп алып келдим десе, бул мен үчүн аябай мени жакшы көрөт экен деп түшүнөм да. Андан бөлөк дагы похвала деп коет, же болбосо одобрение, кыргызчасы мактоо. Көп кишилер мактоо тилин мени жакшы көрөт экен деп ойлошот. Ошон үчүн мындай 5 нерсени, 5өөнү неметип аласыздар, кесип аласыздар. Анан буларды болсо өзүңүз биринчи өзүңүз кылышыңыз керек. Сөзсүз түрдө өзүңүз кылышыңыз керек. Бул 5өөнү мындай неме кылып коюп чыгасыңар да. По порядку деп коет го, биринин артынан бири. Биринчи ойчурда сиз сүйүүнү өзүңүз кантип түшүнөм деп, мен сүйүүнү кантип түшүнөм деп туруп, анан мынтип иреттеп чыгасыздар. Биринчи мынткенде анан мен сүйүү экенин буну койгондо түшүнөм, анан буну койгондо, анан буну койгондо, анан муну койгондо, анан муну койгондо түшүнөм деп айтыш керек да. Мисалы үчүн бул 4-чү, 5-чи болгон нерселерди мисал катары да, балаңыздын сүйүү тили бул биринчи тил болушу мүмкүн. Мен бул жакта жөн эле мисал катары көргөзүп атам. Балаңыздын сүйүү тили балаңыздын сүйүү тили бул биринчиде бөлөк болушу мүмкүн. Мисалы үчүн физический контакт, мындай кучактап туруш керек, аны мындай өп туруш керек, же болбосо башынан сылап туруш керек да, же болбосо мындай аркасынан мынтип мындай сылап туруш керек. Ошондо мени жакшы көрөт экен деп түшүнөт. Сиздин оюңуз боюнча бул балага деген убакыт бөлүү, внимание кылуу деп ойлоп, сиз буну бере берсеңиз, балаңыздын тили бул болуп, анан ошол учурда анан жана келишпестик келип чыгат да. Ошон үчүн бул практиканы кички балдарга, аябай кички балдарга кылуу бир аз оор болот. Анткени алар мындай ансезими бир аз ага жете элек да, алар кички. Ошон үчүн аларга бул суроону берсеңер болот да, бул жактагычы. Мен сени жакшы көрөм, кантип түшүнсөң болот деп кички балдарга. Могу подростковый возрасттан баштагандарга ушул нерсени кылып, анан ошол тили аркылуу өзүңөрдүн сүйүүңөрдү билгизсеңер жакшыраак болот. Азыр негизи деген мурда переходной возраст деп айтып коет го. Переходной возрасттагы балдардын убактысы, мисалы үчүн менин убактымда ал 15-16 жаш болчу. Биздин ата энебиздин убактысында бул
18-19-20 жашка чейинки болчу. Азыр болсо ал жаш төмөндөдү. Азыр переходной возраст балдарда 9 жаштан башталат. Ошон үчүн балдарыңар 8-9 жаш болуп баштагандан баштап эле балдарыңар менен мындай дос катары мамиле аракет мындай бул мындай мамилеңерди эмес, мындай сүйлөшкөнүңөрдү бир аз дос катары кылыш керек да. Анткени алардын переходной убакытта балдардын мындай ой жүгүртүүсү өзгөрөт. Так. Азыр чатты бир сыйра окуп коеюн дагы. Китептин аты «5 языков любви» деп аталат. 5 языков любви Гэри Чапман. 5 языков любви десеңиздер деле алып чыгат. Немесе андан башка мындай сыяктуу китептер жок. Бул практика боюнча түшүнүктүү болдубу? Эгер суроолоруңар болсо, суроолоруңар болсо жазсаңыздар болот. Мен негизи бул неме вебинарда суроо жооп немесине келдик. Вебинарды 1 саатка деп айткандыктан мен 1 саатка эсептеп 1 саатка жарашыктуу кылып жазгам да. Китептин кыргыз тилиндегиси барбы, чынын айтсам билбейм. Анткени мен өзүм орусча карагам, ал китепти окугам. Анан неме кыргыз тилинде барбы жокпу экенин калп айткандай болбойм, билбейм чынын айтсам. Бул деген анткени неме эмес да. Мен дүйнөлүк китеп болуп эсептелинет да. Анан дагы айта кетчү нерселерим бар. Ата-энелер дайыма өзүнүн балдары үчүн неме эң жакшы нерселерди бердим деп ойлойт да. Ал чын эле ошондой болуп келет. Анткени мисалы үчүн өзүңөрдүн азыркы мамилеңерди же болбосо азыркы абалыңарды байкасаңар балдарыңар үчүн силер колуңардан келген 100% нерселерди кыласыңар да. Биздин ата-энебиз да биз үчүн колунан келген 100% нерселерди кылып берди. Да биз кички кезде бул нерсе мисалы үчүн мен каалаган кийим алып бербеди, мен каалаган оюнчук алып бербеди, мен каалаган эме алып бербеди деп нааразы болушубуз мүмкүн. Бирок ата-энебиз ошол убакта мен колуман келген 100% нерсени кылып бердим деп ойлойт. Азыр деле силер ошондой ойлойсуңар өзүңөрдүн балдарыңар үчүнчү. Бирок бул нерсени мындай чоңойгондо гана көп балдар сезет да. Анан ошол чоңоюп аң сезим чоңойгончо баланын орто жагында бир аз мындай келишпестиктер, уруш талаптар болушу мүмкүн. Ошон үчүн колдон келишинче балаңардын өзүнүн тилинде үчүн дагы балдарыңыз үчүн да чоң мындай таасирин берет да. Анткени сүйүүгө мындай мээримге бөлөнгөн бала өмүр бою өзүнө өзү ишеними күчтүү болот да. Анан дагы бир сонун нерсени айтып кетейин дегем. Переходной возраст мен айткандай эле кыргызча кандай болот экен билбейм. Ошо переходной возрастта балдар көбү агрессивдүү болот да. Агрессивдүү болот, мындай ата-энесин уккусу келбейт, өзү каалаганын кылгысы келет. Анан ушул убакта көп ата-энелер баласын муну өткөл куракка, сонункен чоң рахмат. Өткөл куракта ата-эне кээрки ата-энелер балдарын мындай басынканга аракет кылат да. Мен муну тарбиялашым керек, колдон чыгып кетти, шишин чыгарышым керек деп эле мындай ушундай кылышат да көп ата-энелерчи. Бирок бул деген бир аз туура эмес деп айтышым мүмкүн. Анткени эмне үчүн именно өткөл куракта балдарда агрессия пайда болот? Анткени ар бир бала мындай 18-20 жашка келгенде ата-энесинен бөлүнүп кетет да. Окууга тапшырышат, турмушка чыгышат. Анан ошол өткөл куракта пайда болгон агрессия ошол нерсеге мындай энергия болуп берет да, түрткүнчү болупчу. Ошон үчүн ошол убакта пайда болгон агрессияны эч качан мындай физикалык түрдө басымдуу кылганга мындай
кылбаганга аракет кылгыла. Андан көрө сүйлөшүп, анан дагы бир нерсе бар. Эгер өткөл куракка чейин балдар үчүн мындай эки эле киши аябай чоң маанилүү, чоң нерсени мындай психикасына чоң киши болуп эсептелинет да. Бул атасы анан энеси да. Өткөл куракка жеткенде, переходной возрастка жеткенде, бул ата энеси ага чейин чоң авторитет болуп эсептелинсе, өткөл куракка жеткенде, мисалы үчүн бул ата энеси анан бала болсо, немени өткөл куракка жеткенде балдарга дагы бөлөк немелер авторитет болуп чыгат да. Бул деген неме достору, мындай классташтары, ошолор более авторитетный болуп чыгат да ата энесине карагандачы. Ошон үчүн мамилеңер ата эне анан баланын ортосунда эле болуш керек, бирок сүйлөгөн сөздөрүңөр, мындай диалогуңар дос катары болсоңор, балдарыңар менен жакшы тилди мындай жеңил таап кеткениңерге сонун мүмкүнчүлүк болот да. Анан ошол жаңы элеке практиканы мен айтып кеткенде, эгер кылып көрсөңөр, неме болот, баланын өзүнүн тилин билгенге мүмкүнчүлүгүңөр болот жана ошонун талабын бергенге сизде чоң мүмкүнчүлүк болот. Мен кээинки сөздөрдү кайра кайталап жибердим, окшойт, тавтология деп коет го, бирок бул да мен үчүн силер азыр үйрөнүп жаткандай эле мындай биринчи практика болсо, мен үчүн да чоң биринчи практика. Бирок абдан сүйүнүп жатам, анткени менин оюмча негизи мындай эрктүү, күчтүү, аң сезими чоң, мындай даанышман балдарды, мындай ушундай сиздерге окшош даанышман, акылдуу, заманга жараша иш аракет кылган аялдардан гана пайда болот деп ишенем. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат. Мен принципи мындай бере турган информациям ушул менен бүттү. Эгер суроолоруңар болсо жооп бергенге аракет кылайын. Мага чоң ыраазычылык жазып турсуңар, сиздерге да чоң рахмат. Мындай активдүү катышканыңыздар үчүн. Бүгүнкү сабакта запись болобу эжеке? Записти коюп тур. Канышай айым записти жазса керек. Рахмат чоң сизге. Сиздерге да чоң рахмат. Так, запись берилет экен сиздерге. Мен Канышай айым менен сүйлөшүп көрүп, эгер менде электрондук түрдө бар, 5 языков любви деген китеп, аудио книгасы да бар, аудио китеп, бирок ал жакта да орусча да. Анан эгер мүмкүн болсо сиздерге балким группа барбы же жеткизгенге аракет кылам, эгер ошондой мүмкүнчүлүк болсо. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин суроом мындай да. Менин кызым деген өспүрүм куракка уже келди. Ошондо кайсы немелерди билесиңер? Кеңештердичи азыр эмне көбүрөөк кылсам болот кызымачы? Эмне айтсам болот дегендейчи. Анага эмне кылсам болот дейм. Ошону айтып берет. Чоң рахмат. Мен жаңы эле айтып кеткендей эле, эң башкы сиздин мындайча айтканда куралыңыз бул балаңыз менен сүйлөшүш керек да. Анан сүйлөшкөнгө келгенде көп ата эне көбүнчөсүндө мындай, мен жаңы эле айтып кетпедимби, өспүрүм убакыт болгондо мамилеңер эне ата анан бала ортосунда да болуш керек. Эч качан мындай азыр көп мындай кылышат да, я родила себе подружку, өзүмө курбу төрөп алдым же болбосо өзүмө защитник төрөп алдым деп көп энелер айтышат. Андай нерсе кылбаганга аракет кылгыла, анткени балдарыңар силерге бала болгусу келет да дайымачы.
Анан балким кички кезинде көп ал нерсе билинбеши мүмкүн, бирок чоңойгондо көп билинет да ал нерсечи. Ошон үчүн дайыма сен менин кызымсың, сен менин баламсың деп жүргөнгө аракет кылгыла. Мен сенин энеңмин депчи, апамын деп. Анан бирок сүйлөшкөнгө келгенде диалогту мындай дос катары мындай аракет кылганга, дос катары сүйлөшкөнгө аракет кылсаңар сонун болот да. Мисал катары кылып берейин. Менин азыр эң кичүү иним 13-14 жашта болуп калды. Анан билбейм, сиздерде деле ушундай болот болуш керек. Неме деп сүйлөйт ал. Азыр эркек балдардын мындай өспүрүм курагы жаңы келгенде мындай жаргон тилдер менен сүйлөп ушундай го. Анан немени тамак ичпейли дегенди питание чойбойлуу деп сүйлөйт да көпчү. Анан башында мен үчүн ал нерсе жат көрүнүп аткан да, эмне кантип сүйлөйт депчи. Анан бирок бир кезде мындай байкап көрсөм, мурда менин апам антип сүйлөшчү эмес, бирок мен иним ушинтип сүйлөгөндөн баштап апам да ушинтип сүйлөп баштады да. Анан экөөнүн ортосунда мындай тили аябай жакшы да, бири-бирин жакшы түшүнүшөт. Апам деле мейли анда питание чөйдө жүр деп ушинтип неметет да. Ошон үчүн балдарыңар менен мындай мамиле ата эне менен баланын ортосунда да калышы мүмкүн, бирок сүйлөшүңөр диалог мындай дос түрүндө кылсаңар, бала силерге мындай ачылганга аракет кылып берет да. Анан максималдуу түрдө балаңардын ортосунда мындай ишенимди пайда кылганга аракет кылыңыздар. Көбүнчөсүндө мен да ушул нерсени байкаганда, ата энелер баласын коргош үчүн контролго көп салат да. Именно өспүрүм убактысына келгенде балдарга ишеним керек, доверие деп коет го. Анан менин атам ошол нерсени аябай неме кылса керек, билбейм, балким ал интуитивдүү түрдө түшүнгөндүр, билбейм. Кички кезинде мага мындай аябай мындай контроль кылчу. Анан ушул өспүрүм урагына келгенде көп айтып калды да, мындай резко переключился. Мен сага ишенем, кызым, сен мен эл караган жүзүңдү жер каратпайсың, сен көп нерсе жетишесиң, мен сага ишенем. Эгер аны туура деп эсептесең кыла бер, мен сага ишенем деп ушинте берчү да. Анан мен кички ошол өспүрүм урагымда мага ата энем ишенет, мен ушул ишенимин актагым келет, анан ишенимин бузгум келбейт деген оюм бар болчу да. Мен билчүмүн, мен каалаган нерсемди кыла алам, бирок ата энемдин ишенимин бузуп алгым келбейт деп. Ошон үчүн азыркы убакытта мындай көбүнчөсүн ушу өспүрүм уракка келгенде максималдуу мындай доверие деп коет го, ушул ишенимди мен балаңарга мындай жеткизгенге аракет кылгыла да. Мен сага ишенем, я тебе доверяю депчи. Анан ошол дос катары дагы бир жолу айтып кетейин, мамилеңер ортоңуздагы да, отношения между вами ата эне менен баладай болуш керек, бирок сүйлөгөн диалогуңар дос катары болсо, анан ошого дагы ишенимди кошкондо бала өзү чечилип берет, ачылып берет да. Эмне болуп атканын, эмне көйгөй болуп атканын, кандай нерсе кылгысы келип жатканын. Анан мындай суроо жооптор аркылуу неметсеңер болот. Мисалы үчүн мен ушундай нерсе болуп атам деп кызыңыз айтып берсе, мен сага кандай жардам бере алам деп сурасаңар болот. Анткени көп ата эне да биз деген жакшы көрөбүз да өзүбүздүн балдарыбызды, өзүбүздүн жакындарыбызды. Анан эгер бир көйгөй менен проблемасы менен келсе, биз мындай чечип бергенге аракет кылабыз да. Бирок көп учурда балдарга жөн эле мындай өзүнүн оюн айтып берип алганга мындай мүмкүнчүлүк болсо деп мындай ойлошот да. Ошон үчүн бир өзүнүн көйгөйүн же болбосо мындай ичинде болуп аткан бир ооруктарын айтып берсе, мен сага кандай жардам бере алам, эмне кылып берейин деп сурасаңар, бала өзүндө айтып берет да. Чоң рахмат. Анткени сиз өзүңүздүн оюңузду эле мындай навязывать деп коет го. Өзүңүздүн оюңузду эле түртө берсеңер, ошо өзүңүздүн оюңузга эле мындай басым жаза берсеңер, бала бир аракет кылат, өзүнүн оюн айтканга, эки аракет кылат, анан уже үчүнчүсүндө ойлоп калат, мени баары бир укпайт, өзүмдүкү менен кыла берейин, мени эч ким укпайт деген ойго келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мына өспүрүм уракка келгенде максималдуу түрдө балаңарды мындай укканга аракет кылсаңар жакшы болот да. Анткени бул агрессия, айырмасы жок, эркекпи кызбы, агрессия мындай айтышып кетишет, кички өспүрүм уракка келгендечи айтышып башташат, характерин көргөзүп, кийимдерин ыргытып ушинтип башташат. Ошол убакта эле мындай эмоция болуп атканда барып неметпей эле койгула, а вот мындай токтоп, бир аз токтолгондо жана мен айткандай диалог түрүндө койсоңор көп нерсени өздөрү эле айтып беришет да. Дагы бир сөйлөсөм болобу? Кечиресиңер.
Жана эркек бала менен кыз баланын жана ошо өспүрүм чактары неме айырмасы барбы? Айырмалар болобу? Ооба, болот. 10 жаш неме. Негизи эле башынан алганда бала менен эркек менен кыздын айырмасы общий бир нерсеси окшош болушу мүмкүн, бирок мындай индивидуалдуу түрдө келгенде алар бири-бири менен айырмаланат. Анан ал айырмаланган нерсе опять же мындай жана немеге келип кетет да. Биздин мындай сүйүү тилибиз башка болушу мүмкүн, үй бүлөбүздүн курамы бөлөк болушу мүмкүн, үй бүлөдө системабыз бөлөк болушу мүмкүн. Ошон үчүн индивидуально неме кылышыбыз керек, мындай индивидуальный отношение деп коет да, индивидуальный мамиле кылышыбыз керек ар бир балабыз үчүн. Жада калса, үй бүлөдө 5 бала болсо, ошо 5 балаңызга да ар кайсы мамиле кылышыңыз керек да. Анткени ар бир баланын өзүнүн мындай немеси, талаптары, өзүнүн муктаждыктары бөлөк-бөлөк болот. Анан научный немеге келгенде, калп айтканда бүгүн 3 айынан баштап эле кыздын мээси менен баланын мээси уже айырмаланып баштайт да. Психический структурасы, психикасычы. Ошон үчүн бири-бирине мындай салыштырып, бири-бирине окшош эле деген неме кылган бир аз туура эмес болуп калат да. Андан көрө мына индивидуальный отношение кылсаңар, индивидуальный мамиле кылсаңар, ар бир балаңарга ошол жерден такыр мындай жаңылышпайсыз деп ойлойм. Ошол дагы суроолор болсо жооп бергенге аракет кылайын, анткени убактыбыз аягына келип баштады. 10 жаштагы балада переходной мезгил болотпу? Азыр переходной возраст 9 жаштан башталат. Ыраазычылык жазгандарыңыз үчүн чоң рахмат. Мага да абдан жакты. Негизи ушул вебинарга катышууга менин бир курбум чыгарган. Ошого да аябай чоң ыраазычылык билдирем. Бул проектке да аябай сүйүнүп жатам. Бул сонун мүмкүнчүлүк, аягына чейин чыкканга аракет кылгыла, кийинки потокторго дагы өзүңөрдүн кургуларыңарды, тааныштарыңарды чакырганга аракет кылгыла. Анткени билимди эч качан киши сатып ала албайт да. Сатып ала алат, бирок ал нерсени мындай өзүнөн өткөзүп көп киши колдоно албайт. Ошон үчүн сиздерде болгон мүмкүнчүлүктү бош койдуруп жибербеңиздер да. Рахмат, бекер вебинарыңарга чоң. Мен кеч кошулуп калдым. Кийинки качан болот? Кийинки вебинарды мен чын айтсам билбейм. Анткени кийинки вебинар боюнча сүйлөшө элекпиз. Эгер дагы болот деп мындай чакыруу болсо өткөзүп бергенге аракет кылам. Бирок бул вебинардын записи болот. Ал записти көрүп, дагы бир сыйра көрсөңөр болот. Записин YouTube'дан көрөбүз да? Башка спикерлер келишет экен. Ооба, канша айым сизге жиберет. Чын айтсам, кайсыл немеде тармакта болот экен, жакшы билбейм. Силерге суроо берсе болобу? Ооба, угуп жатам. Саламатсызбы. Мен суроо мындай болуп атат да. Мен 2 балам тең азыр өспүрүм, бир кыз бала, анан эркек бала. Азыр мен аябай чет өлкөдөн билим алууга аябай неме кылам да, басым кылам да, ошол жактан алгыла деп. Себеби мен өзүм аябай каалоочумун, бирок эрте турмушка чыгып кетип калып, ошол меники кыялданбай калгам да. Анан мен ошо өзүмдүкүн берип атамбы, ошону мен азыр бир аз түшүнбөй калдым да. Бирок чет өлкөдөгү билим сапаттуураак, анан алар дагы өзү мындай внутренний чоңоет деп ишенем да. Анан көп мен стрёмкаларым кеткен да. Анан алар кандай өзгөрүүлөр болду, кандай билим алып, кандай көп жетишкен үчүн мен ошолорго көп айтып берип, анан ошого дагы басым кылам да. Бул менин өзүмдүн кыялым деп айтып атамбы же мен өзүм азыр бир аз анда түшүнбөй калдым да бүгүн. Сонун суроо болду, чоң рахмат. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Бул сиздин өзүңүздүн муктаждыгыңызбы, керектүүлүкчү, же болбосо балдарыңыздыкыбы? Мен
чет өлкөдөгү билим жөнүндө айтып отуп, өзлөрү дагы ошого кыялданып калды да, балдарым дагычы барам деп. Түшүндүм. Бул жактан сиздин атыңыз ким? Укпай калдым, кечиресиз. Бермет. Бермет айым, чоң рахмат. Сурооңуз сонун болуптур. Эме кылсаңыз болот. Балдарыңыздан сурап көрүңүз, сен өзүң эле баргың келеби же баргың келбейлеби депчи. Анткени убактысы келгенде, мисалы үчүн да, азыр канчанчы класс болот экен балдарыңыз? Балам 9 класс, кызым 7 класс. 9 класс, 7 класс сонун убакыт. Балким 11 класска келгенге чейин өзүнүн мындай ой жүгүртүүсү өзгөрүп, мен бул нерсеге баргым келбейт деп чыгышы мүмкүн. Ошол убакытта басым жасаганга аракет кылыңыз да. Анткени эгер баланын ичиндеги мындай ар бир баланын эле ичинде эрки мындай немеси күчтүү болот. Анан ошол нерсени айтканга аракет кылышат да көп учурдачы. Анан ошол убакта айтайын деп мындай мен бул жакка баргым келбей атат, мен бул жактан эле окугум келип атат же мындай кылгым келип атат дегенде ошол нерсени укканга аракет кылыңыз. Эгер мен чет өлкөдө окугум келбей атат деп айтса, ал нерсени дагы мындай кабыл алууга өзүңүз даяр болушуңуз керек да. Анткени көп учурда ата-эне мындай өзү каалаган нерсени баласына кылса деп анан баласы жок дегенде мындай көбү мындай шок болушат да. Ошон үчүн мындай жай бош эле кое бериңиз, көп мындай неметпеңиз. Жаман болбой эле коюңуз да, ал жөнүндө ойлонупчу. Мен мисал үчүн кылып берейин, менин апам дайыма мындай офисте иштеп, үйдө отурбай бир иштесем деген аябай чоң кыял болгон экен да. Анан ал нерсени мисалы үчүн апам мага көп деле айтчу эмес, бирок мындай кээде сөз болуп калганда айтып калчу да. Анан бирок ал нерсени өзү кыялданып жүргөн үчүн билбейм, мындай интуитивдүү түрдө биз деген мындай алабыз да. 50% энебизден алабыз, 50% атабыздан алабыз. Анан ал нерсени мен мындай ишке ашырдым да. Анан азыр ишке ашырган убакта деле мен апама мындай мен билем, бул апамдын чоң кыялы болгон, анан мага да бул нерсе жаккан, ошон үчүн бул нерсе чогуу бир нерсе болуп чыкты да. Бирок мисалы үчүн башка нерселер бар. Апам, ата-энем, мисалы үчүн атам мени гос жумушка иштесең деле кечке айтып берет да. Бирок мен ал жака иштегим келген эмес. Кички кезинен эле мен андай нерсеге иштегим келген эмес. Анткени мен мындай фриланста иштегенди жакшы көрөм деп түшүндүрүп жатып, ал жакты мен өзүм мындай өзүм тандап кеттим да. Ошон үчүн убактысы келгенде балдарыңар айтат өзүнүн оюн, өзүнүн каалоосун, ошол же болбосо өзүңүз сурап көрсөңүз болот. Чын эле өзүң баргың келип атабы, же болбосо бөлөк нерсени карап көргүң келип атабы деп эле. Чоң рахмат, аябай кызыктуу болду. Көп нерсе алдык өзүбүзгө. Чоң рахмат эрес. Сиздерге да чоң рахмат. Бардыгыңыздарга бардыгыңыздарга чоң рахмат. Сонун сөздөр болду. Сонун мындай маек болду. Урматтуу апалар, психология эмес, динге көбүрөөк басым жасасак, ыймандуу балдар тарбиялайбыз. Сизге да дин жөнүндө илим алып элдерге таркатсаңыз деп ишенем. Алла ыраазы болсун. Жазганыңызга чоң рахмат. Менин оюмча психология дин жагына эч кандай терс таасирин бербейт. Анткени мисалы үчүн мен психологияны окугандан кийин анан диндеги айтылган көп нерселерди мындай глубоко деп коет го. Эң маанисин, мазмунун ошондо түшүнөм да. Мисалы үчүн психологияда деле ата-энени урматташ керек, балдарын, кишилерди ызатташ керек деп айтылат. Бул биздин динибизде да айтылган, көпчүлүк учурда да, тарыхыбызда да айтылган. Ошон үчүн бул бири-бирине такыр мындай карама-каршылык көргөзбөйт. Андан көрө баарын чогуу топтоп бир мындай вывод чыгарып, бир чечим чыгарып, анан ошол аркылуу жашасаңыздар баарыбызга жеңил болот деп ишенем. Ошол. Чоң рахмат. Суроо берсек болобу? Ооба, акыркы сурообуз болсун анда. Эми балам 5 класста, анан баягындай көп
эң чоң болгон үчүн көп урушуп ошентип койгом кичинесинде. Мен өзүм билген эмесмин. Азыр эми билем дагы ошону антип көгүп мындай түнт болуп калган да, уялча, кичине эле урушсам көздөн жаш чыгып ыйлайт. Анан эми мындай тартуу, ошону мынтип неме болушка кандай эметейин деп азыр бирок болушча урушпашка аракет кылам. Ошентип атам, эмне кылсам болот деген. Балаңыз да ачык мүнөздүү болсун деп каалайсызбы? Ооба, кеңири өз оюн айта албайт мектепте дагы, мындай бизге дагы. Ушундай баягы көп урушуп неметип койгонумдан ошентип калган да. Эми азыр жанагы мен айтып кеткен практикаларды колдон келсе ушул эфирди дагы бир жолу карап, конспектте кылып, анан жана мен айтып кеткен практиканы 5 тил боюнча мындай жасатып көрсөңөр, анан жасатып көргөндөн кийин неме балаңарды укканга аракет кылгыла. Анткени өз убагында балким өзүнүн оюн аракет мындай айтканга аракет кылганда басымдуулук болуп калган. Азырынча максималдуу түрдө мындай укканга аракет кылгыла да. Анан 5-класс болсо уже мындай ушул переходной возраст башталыптыр, өткөл курагы. Эми мындай чувство вины деп коет да, өзүңүздү чувство винага киргизбеңиз. Анткени буга чейинки кылган нерселериңизди балким билбестиктен кылдыңыз. Бирок мындан ары билесиз. Анан эң башкысы мындан ары кандай жолду тандайсыз да. Суроо берип жатканыңызга жараша жакшы эле жолду тандадыңыз. Мындай болушунча мындай сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Өзү эле айтып берет. Мен азыр мисалы үчүн мынтеңиз десем, сиз ошол нерсени ала аласыз да. Андан көрөк сиз өзүңүз индивидуалдуу түрдө балаңыз менен сүйлөшүп, ошол тилин мындай билгенге аракет кылууга. Анан мындай дагы нерсе бар да. Ар бир эле адам ачык, шайыр болууга милдеттүү эмес. Балким азыр ушул мен өзүмдүн өткөл курагымда аябай жабык кыз болчумун да. Мындай ички кезинде аябай шаңдуу болуп, анан өткөл курагыма келгенде бир аз жабык болуп, андан кийин кайра ачылдым десем болот да. Ошон үчүн балким бул азыр өзүнүн мындай период деп коет да, убактысы ушундайдыр. Эң башкысы мындай сүйлөшүп, мындай муктаж болуп жаткан нерселерин бергенге аракет кылууга. Жанагы практика сонун жардам берет ошол нерседен. Сабагыңызды баштан көрө албай калдым эле, баштан көрүп чыгам да кайталап анда. Ооба, буюрса ошол жактан көп азыркы берилип аткан суроолордун көбүнө жооп бергем. Максималдуу түрдө кыргызча жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Ошол в принципе всё. Убактыбыз келип калды. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү саламатсыздарбы? Урматтуу окуучулар, урматтуу акыл айым долбоорунун катышуучулары, урматтуу Ырыс айым, сизге чоң терең таазим. Ушул жерге бизге чалганда эле сразу макул болуп, мен өткөрүп берем, даярмын дегениңизге чоң рахмат сизге. Ушундай жакшы суроолор берилип жатат. Ошолордун баарына көңүлүңүздү, убактыңызды бөлүп, убактын өтсөк дагы ошого отуруп бизге баарына мындай бир аябай деталдуу түрүндө жооп бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу айымдар, сиздер үчүн аябай аракет кылып атабыз. Ушундай профессионалдуу адамдарды чакырып, ушу силерге аябай бир керектүү информацияларды бергенге, ушул эфирлер обязательно сөзсүз түрдө жазылып силерге жиберилет. Ошолорду кайра көрүп, ушу 5 языков любви ушу деген аябай бир терең азыр кечирип коюңуздар, керектүү маалымат болуп жатат. Ушул суроолорго ушул жооп берген, профессионал түрдө жооп берген материалды кабыл алып, ушул үй бүлөңүздө ошолорду мындай применять кылып, кандай болот кыргызча применять деген кандай болот? Ыймандуу, жакшы балдарды тарбиялаганга негизи эмнеге эне тил деп айтылат, бүт энеден башталат да. Ушу үй бүлө кандай биз айтып коет го, орустар айтып коет, всё из детства деп. Ушул эне башынан ушу балага деген фундамент берет, канатын өстүрөт. Кандай ошол биздин сүйүү менен болгон мамилебиз,
ошо балдарга күктөндүү болот, анан такыр мындай бир сезим менен жүрөт да, мени жакшы көрөт, мен деген керекмин бирөөгө деген мындай бир сезим менен чоңоет. Ошондой адам деген эч нерседен коркпойт, эч нерседен, эч тоскоолдуктан коркпогон адам болуп чоңоет. Анан ушул жакшы ырсайым жакшы нерсени айтып кеттиңиз, ушу дин менен негизи науканын кесишине. Наука деген такталган, подтвержденный материалдарды бердиңиз азыр. Анан дин деген ошол материал менен кошулуп үй бүлөдө деген ушу диндагы ушу научный исследованиялар, методикаларда колдонулса, андан да жакшы болот. Ошон үчүн сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы Кудай буйруса, дагы кийинки вебинарларга катышып кетсеңиздер дагы жакшы болот эле. Баарыңарга чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат, мага да абдан жакты. Чакыруулар болсо катыша берем. Чоң рахмат. Рахмат. Жакшы, всем хорошего дня. Күнүңүздөр жакшы өтсүн. Бүгүн эртең дем алыш күндөр. Ошо балдарыңызды ушул эфирден кийин кучактап, мен сени сүйөм, сен эң жакшы, мага эң жакын адамсың деп туралы баарыбыз. Элиз жакшы туруңуздар. Жакшы туруңуздар.